Саламатсыңарбы? Бүгүн биз силерди жол кыймылынын эрежесин кандай деңгээлде билериңерди текшерели. Силер бул кызыксыз деп ойлоп атасыңар. Жок. Биз силерге турмушта эң керектүү болгон өмүрүңөрдү сактап калуучу сөзсүз пайдасы тийүүчүлөрүн гана талкуулайбыз. Анда эмесе баштайлы. Эстегилечи, мектепке бара жатып силер канча жолу жол кесилиштерден өтөсүңөр. Ар бир жолду кесип өтүүдө биз жол кырсыгына кабыл болуу коркунучунда турабыз. Жол бул оюнга же сейилдөө үчүн каралган орун эмес экенин эстен чыгарбагыла. Жолду кесип өтүүдө дайым сак болуу керек. Силерге бир сыр ачып берейин. Чындыгында чоңдордун көбү жолдон кантип өтүү тартибин билбейт. Азыр мен силерге эки сырды ачып берем. А силер болсо анан ата-энелериңерден билет бекен сурап көргүлө. Жол чырагы турган жерден силер мындай жол чийинин көрө аласыңар. Эгер жол чырагы жок болсо, мындай зебра тартылат. Жок, мындай эмес. Момундай. Жолду ушундай жерден кесип өтүү керек. Эмне үчүн экенин билесиңерби? Анткени бул жерлер атайын жолду кесип өтүү үчүн жасалган. Башка жерлерден өтүү болбойт. Анткени аябай кооптуу. Эми силерге дагы бир сырды айтайын. Зебрадан өтүп бара жатканда дагы эки жагыңарды карагыла. Эмне үчүн экенин билесиңерби? Анткени айдоочулар силерди көрбөй калышы мүмкүн. Кээ бир айдоочулар унаасын аябай катуу айдашат. Жолго чыгаар алдында сөзсүз эки жагыңарды карагыла. Качан өтүүгө болот? Жолдо унаа жок болгондо гана.